Кайдашевич, мен мүмкүнчү менен колдонуп сизге бир кайрылуу айтып коеюн эле. Биздин негизи депутат Чолпон Идина Жакупова өткөндө инцидент болду. Биз укуктуу өлкөдө жашайбызбы, жашабайбызбы? Кактагы бир мына спортсмен же башкача болгон молодчиктер бүгүн пайда боло баштады. Мына ачык айкын болуп аткан тегерек столдорго, ачык айкын белгиленген ойлорго, пикирлерге тоскоолдукту жаратып, мына элди журтту бөлүүгө аракет кылышып атат. Ошон үчүн сиз жана Чолпон Идинаны арыз жазган, сиз укук органдарды мына көзөмөлдөйсүз. Ошону бир жеке көзөмөлүңүзгө алып, ошону карап койсоңуз маселени. Рахмат. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен айтайын деген оюмду урматтуу премьер-министр кечээ комитеттин жыйынында айттым эле. Бирок жыйынтык болгон жок. Мыйзамды бузуу менен эле кетип баратабыз. Экинчиси, жана Максат Эсенович сизге суроо берди. Вице-премьер менен министрдин айырмасы барбы жок дегенде сиз айттыңыз айырмасы деле жок депчи. Туурабы? Айырмасы жок деген жокмун. Полномочиялар боюнча айырмасы бар дедим. Бирок өкмөттүн мүчөсү. Анан кандай маселелерге жооп берет, ошону айтып бердим. Мен ойлоп атам, сиз туура эле айттыңыз. Анткени өзү түшүнүк боюнча премьер-министр деген кызмат бул өкмөттүн председатели же башкармасы эмес. Бул болгон эле биринчи министр деген түшүнүк. Туурабы? Сизде дагы ошондой эле полномочия. Ошон үчүн жанагы мыйзамды бузганда ушу биз жөнөкөй эле министр катары бузуп койгондой болуп атканы ушундан да. Ошондуктан мен кийинки парламентке сунуш кылат элем. Өкмөттү башкара турган адамды председатель же башкарма деп институт киргизиш керек. Ошондо өзү башкарат Конституциянын нугунун негизинде. Атак 22 министрдин бирөө болуп эле жүрө берет да. Мен ушундай ойду айтайын, калганын болсо добуш бергенде добуш менен чечебиз да. Рахмат. Рахмат, урматтуу төрага. Талапкерлерге суроом жок, мен буларды негизи туура тандалган, бирок Мухаммад Дүйшөкеевич, талапкерлерди ким сунуш кылды? Кайсы фракция сунуш кылды? Аскаров эми сиздин партиянын, сиздин фракциянын. Жок, кайсы фракция сунуш кылды деп атам. Биздин фракциянын сунушу барбы, берилдиби? Биз өзүбүз эми сиздердин жетекчилер менен макулдаштык. Өзүбүздүн ичибизде консультациялар болду. Фракциянын сунушу ал жерде фракция сунуш кылыш керек деп эми эгерде мындай макул боло турган болсо ал жерде процедура андай жок да. Мына коалициялык келишимдин 6-беренесинин 4-пункту жазылып турат да. Фракция сунуш кылат деп. Өкмөт мүчөсү бошогондо фракция сунуш кылат деген пункт турат. Ошого сурап атам мен. Кайсы фракция сунуш кылды? Мына вице-премьерди кайсы фракция, МЧС министрин кайсы фракция сунуш кылды? Же өзүңүз эле чечтиңизби? Суроом ошол. Эми Аскаров Замир Марипаевич боюнча эми сиздерден келген. Мен экөөнө тең талапкерлерге эч кандай претензиям жок. Жок, Жакшы тандалган. Туура тандалган. Мен мына айттым, келишимдеги пункттарды айттым мен. Ушул боюнча сунуштар болдубу? Же балким башка бир фракция сунуш кылып бердиби деген. Жок, биз өзүбүздүн ишибизде эле тандоо болду. Жок, келишимде жазылып турат. Дүйшөкеевич, Мухаммад Дүйшөкеевич, 4-пункту атайын, мына мен окуп берейин анда. В случае освобождения члена правительства новая кандидатура предлагается фракцией, выдвигающей прежнюю кандидатуру деп турат. Акыркы коалициялык келишимде жазылып турат, өкмөт премьер-министр өзү кызматтан кеткендерге оюн билдирүүгө жана сунуштоого укуктуу деп. Жок, ал 3-пункт кетиргенге өзүңүз курска коюп туруп эле кетире берет экенсиз. Сунуш кылганды фракция бериш керек экен да, ошону сурап атам мен. Фракциядан сунуш болгон жок, Сунуш болгон жок. Рахмат, значит, ушул келишимдин пункттары аткарылып атыптыр да анда. Өкмөт менен коалициялык большинствонун келишимден. Азыр эми мыйзамда эмне жазылса ошо менен келип атабыз. Мыйзамда кайсы нормалар бар, ошо менен келип атабыз. Мыйзамда да бар экен бул пункт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде ушул конкреттүү келишимдеги сунуштар болгон эмес. Ошон үчүн мыйзамда да бар экен бул пункт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде ушул конкреттүү келишимдеги сунуштар болгон эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде ушул конкреттүү келишимдеги сунуштар болгон эмес.
Бирок консультациялар болгон, мына кечээ мына Иса Шашенкуловичта отурат коалициянын жетекчиси, сиздердин фракциянын жетекчиси, Кыргызстан фракциясынын жетекчиси, Америкада жүргөн Турускулов, Жыргал Күрүчбекович баары менен консультация болгон бул боюнча. Мен ойлойм, эч кандай мыйзам бузулган да жок. Жогорку кеңештики боюнча дагы, өкмөттүн мыйзамы боюнча дагы баардык пункттар менен төп келет. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу Мухаммед Өлчүгевич. 2015 жылы Кыргызстан Евразиялык өнөктүштүккө кирип атканда Россия Федерациясынан биз 1 миллиард доллар фонд түзүлүп каражат алганбыз. Анын 500 миллион доллары келди. Калган 500 миллион доллары да келиш керекпи же келбеш керекпи? Сиздин оюңуз айтып коесузбу? Келиш керек. Асрандиевдин жакында мен интервьюсун өзүнүн уктум, радиодон берип аткан. Ал калган 500 миллион доллар боюнча биз албай эле коюшубуз керек. Биздин өзүбүздүн жана 300 миллион. Эми я прямую вашу речь слышал. Радиодон ошол боюнча оюңузду айтып койсуңуз. Эгерде ал боюнча позицияңыз кандай? Мына бизде азыр бүгүнкү күндө 300 миллион бар дедиңиз. Ал каражаттардын проценттери менен биз ошол эле дальше алып кете беребиз дедиңиз. Сиз ошондо айттыңыз беле. Радиодон түз берүүңүз бар турат. Эртең мен ошол радиолордон запрос кылам. Урматтуу депутаттар, суроо жооп бүткөн. Алып коёкчу. Кыска жооп берип коюңуздар. Процедураны сактасаңыздар. Ал 500 кереги жок деп айткан эмесмин. Суроо болгондо бүгүнкү күндө муктаждык, острой необходимости не было деп айткам да. А так март айында советте бул маселе көтөрүлөт деп мен айткам. Мен сиздин интервьюңузду абдан дыкаттык менен угуп отурганбыз. Сиз ал каражатка азыр муктаждыгыбыз жок, ал кереги жок дегендер. Мухаммед Өлчүгевич, биз экономиканын чоң багытын, тармагын тейлеп бараткан адамга биздин улуттук жана мамлекеттин кызыкчылыгын коргогонго апарыш керек. Ал жанагы сиз айткан сөзүңүз, ал биздин улуттук кызыкчылыкка туура келбейт. Биз ал каражаттарды ала албай отурабыз. Биз келген сайын премьерден сурап отурабыз. Освоение очень узар паратат. И ал каражаттарды алып келген Кыргызстанга. Сейчас больше 200 миллионов долларов вы держите в российских банках. Ошон үчүн айтам. А жанагы айтканыңызды эмкеден да айтпаңыз. Кыргызстандын жана мамлекеттин улуттук кызыкчылыгын астыга коюп коюңуз. А жана айтканыңыз ал туура келбей калат. И сиздин оюңузду айтып коюңуз Мухаммед Өлчүгевич бул боюнча. Бул Кыргыз Россия фондундагы каражаттар боюнча биз азыркы жана бөлүнгөн 500 миллион долларды пайдалануу жагын ылдамдатышыбыз керек. Механизмдерин жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Анан сөзсүз экинчи транш 500 миллионго маселени коюшубуз керек. Менин көз карашым ошол. Анан сиз менен бул боюнча баарын макулдашсын интервьюларды бергенде. Бул деген чоң сигнал ал мамлекеттерге. Кыргызстанга акча каражат жок экен деп аларды өзүнүн саясатын башкача алып барып койбосун. И Мырза Асрандиев мындай маселелерди айтып атканда макулдашып такташып жүрүңүз. 4-чү микрофон. Рахмат Масалиев. Урматтуу кесиптештер, мына бир топ сын пикир айтылып атат процедура боюнча. Өкмөттүн мүчөсү бошогондо фракциядан эч кандай макулдук албай туруп, көпчүлүк болобу, азчылык болобу карабастан дайындоо бул эмненин белгиси. Бүгүнкү дагы бир кадам коалициялык көпчүлүк жок деген сөздүн. Өкмөт тоготпогон деген сөздүн. Америкада жүргөн лидер менен макулдашкан деген бул эмне деген сөз? Өкмөттүн мүчөсү болгону бир 15 болсо, аны макулдашканга убактысы жок болсо, бул биз депутаттардын арабыздагы көпчүлүктүн кереги жок деген. Бул күчтүн демонстрациясы деп койсок болот. Урматтуу кесиптештер, бул эми баары бир өкмөт күзгө чейин иштейт, күздө ким калат, ким жок, аны айта албайбыз да. Мен айткым келип атат бир пикиримде, убактымды чектеп, добуш берүү жолу менен, демократиялык жол менен сөз бербей койдуңар. Бир мисалды айтып кетейин. Жакында өкмөт башчысынын биринчи орун басары айтып атат. Аэропортту өкмөт башкара албайт, мамлекет башкара албайт деп. Ошондуктан башка инвесторго бергенибиз туура деп айтып атат. Мен эстетип коеюн деп атам. Мамлекет бул премьер эмес, вице-премьер эмес. Башкара албаса кызмат тапшырсын. Мамлекеттик мүлк фонду бар атайын. Башкаруу фонду бар. Алар иштей албаса, алар да кетсин кызматтан. Анан биз мамлекет деген бул туура эмес. Угуңар жок анда айтканда. Жол жобосын издегиле. Балким менеджерди таап алып келгиле. Мына бизнес омбудсмендер мыйзамдан аттап койдуңар го. Ошондой жол менен бир менеджер тапкыла да. Мына жакшынакай 10 000 доллар алган айлыкты 1 000 долларга түшүрүп атасыңар, макул болуп атат. Ошондой менеджер тапкыла. Патриот менеджерди. Иштеп берет. Өзүңөрдү мамлекет менен тең барабар койбогула. Мен премьер-министр катары уруксат бересизби? Мен премьер-министр катары айтып коеюн.
өкмөттүн башчысы катары. Аэропортту мамлекет башкара алат, бирок башкаруунун методдору бар да, жолдору бар. Бирөөгө убактылуу башкарууга берүү, мамлекеттик жеке өнөктөштүк жагы менен жана башкалары бар. Ошонун ичинде мамлекеттин көзөмөлүндө башкарылат. Биз айтып атабыз, азыркыдай менеджер менен, азыркыдай команда менен же болбосо азыркы иштеп аткан метод менен башкара албайбыз, туура эмес дегенди айтып атабыз биз. Мамлекеттик мүлк, тем более ал стратегиялык объект. Кандай жол менен башкарабыз, мамлекет башкарат. Мына бүгін біз ушул вице-премьер-министр экономиканы, инвестицияны жана мына ушул евробиримдикти тейлеген біз вице-премьер-министрди шайлап атабыз. Кудай буйрса шайласак. Мына біз бүгүнкү күндө Кытайга бир жылда мына бүгүнкү күндө 5 миллиард төлөп атабыз да, 2025 жылга барып ушул 11 миллиардка чыгат. Бүгүн ушул энергетика тармагы өзүнүн кирешеси 2 миллиард. Бюджеттен биз 3 миллиард кошумча менен төлөп атабыз. Эртең ушул 25 жылга чыкканда жеткенибизде бюджетибиз көтөрөбү ушул 11 миллиард төлөгөнгө Кытайга. Анан биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө турат да ушул. Эртең биз Кытайдан карызыбызды кандай төлөйбүз? Өкмөттүн өзүнүн расчёту барбы? Бүгүндөдөн баштап мына уже кеч калсак дагы мына экономика министри bir программаны таап чыгып, тоо-кен тармагыныбы же энергетика тармагындабы бир мындай бир өкмөттүн өзүнүн расчёту болуш керек. Биз эртең Кытайдан кайсыл акча менен, кайсыл багытта кантип кутулабыз? Ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө бүгүн мына ушул мындай ой утат да. Ошонго мындай бир так жооңузду айтып койсоңуз, уруксат берсеңиз, урматтуу төрага. Рахмат. Оюңузду билдирип коесузбу? Суроо болуп калды. Биз азыр сиз көтөргөн маселе боюнча иштеп атабыз. Тышкы карыз, кутулуу булактары, өндүрүштүн кайсы тармагынан канча салык түшөт, кайсы чоң долбоорлорду кийиришибиз керек, булар боюнча иштеп атабыз. Ана жакында айтабыз аны.